Ысык көл районунун Шайбек Ата айыл аймагынын карамагындагы Алтайылда Уңгу жолу багытынын алкагында улуттук баалуулуктарды даңазалаган мазмундуу иш-чаралар өттү. Аталган иш-чараларда ата-бабадан мурас болуп калган каада салтты жаңыртып, анын терең маңызын жаш муундун жүрөгүнө сиңирүү максатын көздөп, өзгөчө уюшкандыкта даярдалган. Ötüp gitse tanılmaz, her jigitke şaymaşa, her gibiyle karındaş, her gibiyle. Иш-чара ар бир айылда, аймактын жакшы мыкты деңгээлде өтүп атат. Бир эле багытта эмес, биз ар түрдүү багытты алдык. Жоголуп, унутта калып бараткан буюмдарды, салт сананы көргөзөлү дедик. Элдин маанайы абдан жакшы, кызыгуу менен кичинекей бөбөктөрүбүзгө таркатуу максатында иш алып баратабыз. Жарлык чыккандан бери биз кагаз жүзүндө иш алып барып келгенбиз. Ошону жеринде кандай миң уккандан бир көргөн артык дегендей ушу иш-чараны өтүп жатабыз. Бүгүн бизде ошо Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун улуттук дем дүйнөлүк бийиктик Уңгу жолу жарлыгын ишке ашырууда, ошонун алкагында Шайбек Ата айыл аймагында бир жумадан бери ар бир айылда ушундай чоң маанилүү, маңыздуу иш-чара болуп жатат. Биздин изги ой тилектерибиздин баары ишке ашырып атабыз. Биздин максатыбыз ушул ар бир айылда, ар бир көчөдө, ар бир үйдө ушул Уңгу жолунун маанисин, тереңдигин, философиясын ачып берип, элди ойготуу болду да. Бардык иш-чараларда акылман аксакалдар, ак элечек апалар активдүү катышып, элибиздин салт санаасы, наркы, ар бир кааданын тарыхый маанисин, тарбиялык баасын мисалдар менен айтып беришти. Бүгүнкү иш-чара өтө маанилүү. Биздин урпактарга эң керектүү унутта калган ата салтыбызды, унутта калган буюмдарыбызды, булардын баардыгын ушу жаш муундарга жеткириш вазипасы мага туш келди. Мен ойлоп атам, бүгүн ойдогудай айтып бердим, түшүндүрдүм деп, балдар түшүндү. Ушундай иш-чара көп өлкөбүздө болуп турса, кийинки өсүп келе жаткан жаш муундарга абдан чоң өрнөк болор эле. Ушул жаш муундун өкүлү катары айтат элем, бүгүнкү иш-чара өзүнүн максатына жетти. Анткени байыркынын учугун улап, учурдун жетишкендиктерин камтый билүү, ар дайым өзүбүздүн тарыхыбызды, тамырыбызды унутпоого чакырык таштаган эң мыкты иш-чара болду деп айта алам. Негизи азыркы учурда жаштарга ушундай иш-чаралар байма-бай керек. Анткени биздин жан дүйнөбүз, рухубуз дайыма тамырыбызга тартат, тереңге тартат. Биз өзүбүздү ар дайым ким экенибизди унутпай, келечекке ишенимдүү кадам таштагыбыз келет. Иш-чарага активдүү катышкан кадырман аталар кылымдарды карыткан мурастардан кеп салып, ата-бабадан калган асыл нарктар тууралуу ой бөлүшүштү. Алардын ар бир сөзү жаш муунга терең сабак болду. Ошону менен катар ак бата беришип, батанын касиети, анын маанисин кеңирээк түшүндүрүп беришти. Бул баталар элдин биримдигин бекемдеп, жакшылыктын жолуна багыттаган руханий дөөлөт катары кабыл алынды. Эң жакшы майрам болду. Анткени жанагы балдарды туура тарбиялоо, улуу сакалдуулар нарктуу, батакой, улуу кичүүлөрүбүздү, балдар, небере чеберлерибиздин баарын туура нукка салышыбыз керек. Бул баары Уңгу жол унутулуп бараткан кезде ушунун баарын кайра козгоп, ушу нукка салганына вообще жогорку президентибизге чоң ыраазыбыз. Рахмат, элдин баары ыраазы. Ушундай эмелер көп өткөзүлө берсе, элдин баарынын эмеси оңолот, турмуш оңолот. Илгерки өткөн биз көрдүк да, кандай болду, кандай турмуш болду. Азыркы иш-чара баардыгы жакшы болуп атат. Эми биз ошол балдарга чыдайлы деп атабыз. Ойубуз менен айтып, мындай кылгыла, мындай болот, мындай кылсаңар жакшы болот. Мен ошол бул иш-чарада бата бердим. Президентибизге бата бердим, элиме, калкыма бата бердим.
Алгач Кароо айылында өткөн иш-чарада элибиздин бай салттарынын бири болгон сүнөт той каадасы көрсөтүлүп, анын тарбиялык мааниси, коомдогу орду жана берекеси кеңири чагылдырылды. Бул салт баланын жаңы жашоого кадам ташташын символдаштырып, жакшылыкка багытталган ниеттер менен коштолсо, Байет айылында кыз узатуу каадасы сахналаштырылып, ата-эненин ак батасы, тууган уруктун ак тилеги жана кыздын жаңы турмуш жолуна узатылышы көрүүчүлөргө таасирдүү таризде тартууланды. Бул салт аркылуу үй бүлөлүк ынтымак, жана ыймандык баалуулуктар даңазаланды. Çapandagi çağınan geptik aytkın tağınan жаңылбайсы кел жигит маңдайыңдан багынан. Бактылуу бол, жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун, эл азамат элдик болгон деп туруп мен бата берем бaba. Убакыт деген учкан куш экен. Ушинтип баягында эле жакын арада келип сөйгө салды эле. Эми минтип алып кеткени олтурушат. Барган жериңен бак айтсын айланайын. Сен жакшы жердин кызысың, жакшы тукумдун кызысың. Кайненеңди, кайнатаңды сыйлаган, алардын астынан кыя өтпөгөн жакшы бүлө болуп бер. Узаткан отурабыз. Бул дагы салт боюнча экиге бөлүп өрүү деген. Бул кыз өзүнө жар тапты, жолдош тапты. Бир үй бүлөгө бүлөө болуп бараттагы ошол жердин очогун буулантып, ошол жерде төөлүк өзүнүн өмүрүн жолдошу менен өткөрөт деген белги экен. Мынакей биз дагы кызыкебиздин чачын экиге бөлүп өрүп, ошол кызыбызды жакшынакай турмушка узатып жатабыз. Ал эми Чоң Сарой айылында бешикке салуу салты көрсөтүлүп, баланын аман эсен чоңоюшуна, ырыскысы мол өмүрү узун болушуна арналган ырым-жырымдар кеңири баяндалды. Ага элечек апалардын ак тилеги, энелердин мээрими бул кааданын өзгөчө ыйык экенин дагы бир ирет далилдеди. Кудай буйрса бешикке балабызды салып алдык. Эми жарыгым ушуга арнап бат айтып коеюн. Айланайын, сымбатың көрктүү болсун. Манас атаңдын айбатын берсин. Кошой атаңдын кубатын берсин. Талдай узун бой берсин. Талдай узун бой берсин, шамалдай учкул ой берсин. Оңгу жолуна багытталган ар бир айылда өзгөчө даярдык менен уюштурулган иш-чара элдин биримдигин бекемдеп, улуттук рукту көтөргөн унутулгус көз ирмемдерге айланды. Асел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл районунан.